Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда киномания көрсөтүүсү. Кыргызстандын аймактык тарыхы палеолит доорунан башталуучу болсо, ал эми кыргыз элинин тарыхы жалпысынан 2000 жылдан ашык убакытты камтыйт. Орто Азиядагы эң байыркы элдердин бири кылымдар бою күрөшүп жүрүп өз эгемендүүлүгүн сактап келген. Бүгүнкү киноманияда падышалык Орусия жана Бирлешкен Советтик биримдигинде жашап, өзүнүн аймактык бүтүндүгү, улуттук өзгөчөлүгү, тарыхый мурастарын сактап калууга аракет кылган кыргыздын чыгаан уулдарынын тарыхын баяндаган Кара кыргыз аттуу улуттук сериал тууралуу баяндап беребиз. Сериал 1917-1924 жылдардагы татаал тарыхый мезгилди чагылдырат. Ал кыргыз элинин үркүндөн кийинки тагдыры, бийлик вакууму жана улуттук мамлекеттүүлүк үчүн болгон күрөш тууралуу баяндайт. Түркстан автономиясынын кулашы, кандуу кокон окуялары, ички карама-каршылыктар жана советтик репрессиялар сериалдын негизги драмалык өзөгүн түзөт. Улуттук биримдик, адилеттүүлүк жана эркиндик идеялары башкы тема катары берилет. Сюжет 16 жаштагы Жусуп Абдрахмановдун тагдыры аркылуу өнүгөт жана Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков сыяктуу тарыхый инсандардын эл үчүн болгон күрөшүн камтыйт. Фильмде кыргыздын чыгаан ишмерлери аталган 5 инсандын Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоо, эгемендүүлүктү калыптандыруу, мамлекеттүүлүктү символдоштурган тил, улуттук өзгөчөлүктөрдү сактап калуу аракети сүрөттөлөт. Эми тасма тууралуу кызыктар менен таанышып алыңыздар. Аталган сериал Кыргыз сериал мамлекеттик бирикмеси жана Arno Production студиясы менен биргеликте тартылган. Тарыхый сериал жалпы 3 мезгилди камтыйт. Ар бир бөлүм 4 сериядан турат. Ал эми бөлүмдөрдүн узактыгы 40-45 мүнөт. Бул долбоор Arno Production тарабынан ишке ашырылып, Кыргыз сериал мамлекеттик мекемесинин финансылык колдоосу менен даярдалган. Биринчи сезондо көрүүчүлөргө 4 серия сунушталат. Режиссеру Сүйүн Откеев, башкы продюсери Жеңишгүл Өзбекова. Кара кыргыз сериалы кыргыз элинин тарыхы, баатырдыгы жана тагдыры тууралуу маанилүү чыгарма болуп саналат. Сериалдын тартым иштери Ысык көл облусунун Балыкчы, Каракол, Карабалта райондорунда, ошондой эле Өзбекстандын Хива шаарында болуп өткөн. Негизги каармандар жана образдык каармандар кошулуп тасмада 50 адам, ал эми тасманын жалпы тартым иштерине 700дөн ашык адам катышкан. Фильмдеги тарыхый инсандарды кыргыз элине таанылып калган кесипкөй актерлор аткарышат. Ошондой эле жаңыдан чыгып жаткан жаңы жүздөр дагы жок эмес. Тасманын сценарийин белгилүү режиссер Сүйүн Откеев, Насирдин Кудайбердиев, Аят Бакаева биргеликте жазышкан. Кыргыз сериал мамлекеттик мекемесинин директорунун айтымында тасмага 35 миллион сом жумшалган. Фильмге катышуу үчүн 5000ге жакын адам кастингге катышуу үчүн оюн билдирген. Сериалдын тартым иштери Бишкекте, Караколдо, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Өзбекстан өлкөсүндө болуп өткөн. Тасманын режиссерунун айтымында башында сценарий жазуучуларга эч кандай кыскартуу тапшырмасы берилген эмес. Окуя 1917 жылдан баштап эгемендүүлүктүн калыптануу мезгилине чейин болгондуктан тасма үчүн айрым жерлерди бириктирүүгө туура келген. Тарыхый көркөм тасмада эски доорду болушунча жакын чагылдырууга аракет кылышкан. Ошондуктан кыргыз интеллигенциясынын каармандары үчүн аларга портреттик түзүлүшү окшош каармандарды тандап алышкан. Тасмада кийим кечелерге өзгөчө маани берилген. Карапайым элдин, саясатчылардын, чет элдиктердин кийимдери окшоштуруп даярдоо үчүн атайын костюмерлер иштешкен. Айрым учурда чет элден буйртмалар берилген. Эски кийимдерди жасоо үчүн архивдик сүрөттөргө изилдөө жүргүзүшкөн. Ал эми декорациялар жана архитектуралык жасалгалар үчүн да атайын көңүл бурулуп, ошол доорго ылайык үйлөр, мамлекеттик мекемелер даярдалган. Фильмдин жүрүшүндө кыргыздын эски рун жазуусу жана араб алфавити колдонулган учурларды дагы көрүүгө болот. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушу менен киномания көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.